Саркоргон районуна караштуу номер 9 Жалал Асанов атындагы орто мектебинин 11-А классынын окуучусу Шермамат кызы Зияна. 2020 жыл 23-сентябрь кыргыз тили мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганына 31 жыл болуп турат. Тактап айтканда 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу жыйынынын тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили болсо расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили билим калдырарга. Буга чейин айтты дала якындар, антсе дагы айта турган акым бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр кыргыз тилин унутууга айтчы кандай акым бар. Кыргыз болуп орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген, кыргыз болуп кыргыз тилин сүйлөгөн арабызда улан кыздар жок экен. Салам менен приветтин айырмасын билбеген. Казактарга карачы, казакча ырлары, өзбектерге карачы, өзбекче да ырлары. Орусчалап бийлегин деп, орусчалап сүйлөгүн деп, силерди ким кыйнады? Эл аралык тилдерге сен болушпа. Бакыт нуру мына ушул ата конушта. Орус тилин төмөндөтпөйма бирок, ой булбулду кантип айтам орусча. Чындыкты айтам, сөзүмдү көп бөлбөгүн. Чый түкүрүп сөзүмдү жаман көрбөгүн. Кана айтчы кыйын Кытай тилинде. Кантип айтам барпакындын мөлмөлүн. Чаарчыктай жооп тураган садага. Чочун элди эңсеп суусап самаба. Кыргыз тилде жомокторун жоопурап, кытайча сен айта албайсың балаңа.